интернетті қарап деле намыстанбайсыңарбы? Мынау интернетті қарап деле намыстанбайсыңарбы? Мынау тоқтоғұлдықтар, ай, қарыған алайлық ауышқалар плакатын таратып жүріп, өзімдің пенсияға сүретімді шығардым деп, ай, бір қарыған ауышқа атауыз өзімдің пенсияға садырдың сүретін чаптаттырып, жасатып алып, таратып жүремін деп атат, ай, малсыңар бенде, малдан айырмаңар жоқ бай, мына 80-дегі чал садырдың плакатын таратып жүремін деп атат, ай, ешеке мініп алып, ай, 80-дегі чалдай жоқсыңар ба? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мына Қырғызстандық қой, жалпы Қырғызстан үшін отырады. Но бирок мынау ютубта жүрөт. Балықчылықтар мекенім Қырғызстанға балет етіп жүгіріп жүрүшөт деп, ай. Ошого жаным чыгып айтып атат, ай. Балықчылықтар, силер садырды колдобосоңор көлөне кечирбейт силерди. Көп түкүрсө көл болот, көл толкуса сел болот дейт. Селдин астында калып кетип жүрбөгүлө. Көлдүн каарына калып, көлөнөнүн каарына калып, өзүңөрдөн чыккан баланы колдобой, былжырап келип мекеним Кыргызстандын 1000 сомуна проституткадай болуп сатылып кетип, көлдүн каарына калып, көлөнөнүн каарына калып жүрбөгүлө. Көлөне кечирбейт силерди. Өмүр бою түйүңөргө силер садырды колдобой, биз ушинтип косяк кетиргенбиз деп, өмүр бою бетиңерге чүркөө болуп калат. Так что эсиңер барда этегиңерди жаап, эртерээк кыймылдап, мекенчилерди колдогула. Ар бир үйгө кирип чыгып агитация жүргүзгүлө. Көлдүктөр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Туугандар. Бул голос саткан болбойт. Могу жогоруда айтып аткан 50 миңге сатып аткан бир тууган. Бүгүн 50 миңге сатып иштебейсиң. Жүзгө болосту. Ертең Кытайга кул болосуң. Просто бул жерден өзүң эле болсоң мейли эле да. Бул жерден корабльде чогубуз барбыз. Ошо корабль жүккөндө барыбыз тең чөгүп кетебиз да. Кандай ушуну түшүнбөй атасыңар, Кыргыздын жигиттери, шым кийип жүрөсүңөрбү, кичине намыска келсеңер болбойбу? Мына боякта билесиңер, чет жакта жүргөн кыргыздын кыздары башка улуттун балдары менен жүрүп кетти деп кеп кылып, патриоттор, далай кыздары чечинтип алып интернетке чыгарышты эле. Азыр эми карагыла, кыргыздын балары Кыргызстанда жүрүп, өз мекенинде жүрүп алып, кыргыздын жигиттери 1000 сомго сатылып атат. Анан эртең чет мамлекеттерде могу казак, өзбек туугандар айтып, кыргыздар четинен сатып алсаң болот, любойн, карысын, жашысын, аксакалын кошуп сатып алсаң болот кыргыздын эркектерин. Болгону 1000 эле сомго десе, баарыбыз ошол калдыбы, Болгону 1000 эле сомго сатып 1000 сомго сен голос сатып атасың, жакшылап ойлонуп көрчү. Арт жагыңа бир кылчайып көчү тууган. Көчө ак никага үйлөнгөндө аксакалдын жайы калып, аксакал бата берди эле. Эки дүйнө бактылуу болгула, жакшы жашагыла, бала чакалуу болгула деп. Ошол аксакалдын батасын сатып атасың сен, голос сатпай эле. Күнөөсүз наристенин күлкүсүн сатып атасың сен. Жакшылап ойлонуп көрсөң, эмнени сатып атканың голос менен, ар намысыңды сатып атасың да. Кыргызстандын келечегин сатып атасың. Молдоке жаназасын окуп, Аллах таалам өз рахматын алып күнөөлөрүн кечирсин деп жаназа окуп койгон атаңдын, чоң атаңдын жаназасын сатып атасың. Өзүңдүн көрүңдү сатып атасың. Эртең Кытайлар келгенде жаназаңды окулбай калат, Кытай басканда. Алар уруксаат бербейт. Мечиттин баарын талкалайт. Буддасына сыйынтат. Ишенесиңби ушуга? Буддасына сыйынтат. Динден кайтып кафыр болуп, анан бу дүйнөдө Кытайга кул болосуң да, тиги дүйнөдө тозокко барасың. Ал бул жөн эле голос саттым деген эмес, бул оңой эмес. Ойлонолу туугандар, мындай болбойт. Голос саттык деген кыргыздын жигиттерине бул жарашпаган нерсе. Кыйын кезде итин да таштабаган кыргыз качан голосун сатты эле. Кыйын кезде итин да таштаган эмес кыргыздар. Мана сатабыз, бир атты бербей кой, Маникер деген атты бербей кой, Кытайга кыргын салган. Азыр эми ушунчалык эле таптакыр эле пас болуп эле төмөн түшүп кеттик. Мындай болбойт, кыргыздын жигиттери кичине эсиңерге келгиле, шым кийип жүрөсүңөрбү?
Ошол бирөөнүн картошкасын терип биржага чыксаң, күнүнө 1000 сомдон ашык табасың, ак эмгегиң менен. Биржага эле чыгып картошка тер бирөө менен. 1000 сомдон ашык аласың. Колосуң сатпай эле кой, ар намысың сатпай эле кой, мамлекетти сатпай эле кой. 1000 сом таба албасаң анда эмнеге шым кийип жүрөсүң, бир тууган. Мындан да кыйын учур болгондо кыргыздар эч качан саткан эмес. Бул туура эмес да. Ушинтип азыр сатылып атасыңар. 3 жылдан кийин бизди Кытай башкарат. Кийинки 5 жылдыкта шайлоо болбойт. Бул акыркы шанс. Биз деген акыркы шанска келдик. Жип үзүлгөн турат. Ошол жипти үзүлүп калбасын, садыр партия чыгарып алалы дедик да. Ошого аракет кылам мынтип кайра. Болосуңар, сатып атасыңар. Тарыхта каласыңар, болбойт мындай.